Арбаңыздар урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтан. Менин атым Искендер Шашиев, саясат таануучу жана экономист. Бүгүнкү темабыз бул деген өткөн мурда күnkү, кече күnkү ушул теке айынын 7-синде жана 8-синде НАТО форуму. Ушул НАТО форумунун Анкарада болду, Түркияда. Бул дагы Түркиянын өзүнүн ролун көтөрүүдө. Анан кандай ал форумдун астында жана ошол форум өтүп атканда нерселер болуп жаткан. Ошол 7-8 теке айынын күндөрүндө 2026 жылы ошол кээ бир маалымат булактардын айтканы боюнча бул деген согуш жана тынчтыкты изилдөө институту ISW деген жана башка маалымат булактары айтып жатышат. Ошо нефтетанкерлерге, нефть ташыган, жүгүүчү май ташыган Орусиянын танкерлерине украиналыктар соккуларды өткөрдү. Жалпысынан ошо 7 текеде 8 танкерге сокту жана сухогрузга, паромго. Кырымга Таганрогтон камсыздоолорду алып бараткан болчу ал кемелер. Анан эйинки күнү дагы бир нече ушундай соккулар жасады башка нефть танкерлерге. Мындай деңиз күйдү, Азов деңизи кадимкидей нефть куюлуп күйгөнү көрсөтүлдү. Анан 12 ушундай Орусиянын мындай жарандык деп эсептелинген кемелерине соккулар болду да. Анан ошол дрондордон видеолор көп, интернеттен карасаңар, Телеграмдан, X.com-дон ошол танкерлерди сокку, Украина Орусиянын танкерлерин согутат деген поисковик менен жазсаңар көрөсүңөр көптөгөн. Анан жалпысынан НПЗлерге да соккуларды өткөрдү Украина. Акыркы жарым жылдыктын ичинде 200дөн ашык НПЗлерге сокку болду. Дрондор менен ушундай ар бир соккуда 20дан 30дан дрондор катышып жатты ар бир НПЗге. Анан Financial Times жана башка ошо сереп булактар боюнча, серепчилер булактар боюнча ушундай Омскто да, Шиберде да, Ярославльда да соккулар болду, Санкт-Петербургда да. Бул нерсе бензиндин дефицитин алып келип жатат. Орусияда да, Кыргызстанга да, анткени Кыргызстанга да ушу жеткирүүлөрү токтотуп атышат. Орусия өзү Константиновканы алып алдык дейт. Бирок Константиновканы алган жок деп эсептеп жатышат көптөгөн ушу байкоочулар. Владимир Путин, Герасимов айтышкан 3-чү текеде биз деген Константиновканы толук менен басып алдык, Славянск, Краматорск аймагында бастык деп. Украина эч кандай ушундай болгон жок дейт. Бул жерден согуштар уланып жатат деп видеолорду жиберип атат, далилдерди. Инфильтрациясы орусиялык топтордун болду дейт, орусиялыктар жүрөт дейт ошол шаарларда, бирок толук аны көзөмөлгө ала элек, согуштар уланып атат дейт. Эки тарап тең аябай жаман ошондой дезинформация кылып атат. Интернет мемге айланып кеткен малая такмачка деген, кичи такмачка, кичи токмокчо десек курторсок болобу кыргызча. Ошол жерден ошол 25 жылдан баштап азыркыга чейин Орусиянын армиясы кечке тынбай чабуул кылып атат, бирок ала албай атат. Ошол жерден өлүп калып атышат. Аскерлер ошону аябай интернет мем кылышты. Ушул такмачканы эмгичекти ала албай атышат да, такыр өтө албай атышат. Ушундай катуу бир чепке айланып атат. Бул нерсе Брест чебине айланып атат да, экинчи дүйнөлүк согуштагыдай. Бирок бул жолу немис СССР эмес, бул жолу ошол Орусия, Украина болуп атат да. Анан Горловканы дагы басып алышкан орусиялык аскерлер, бирок эмгичекти украиндиктер айтып атат, ошол Горловкадан ары жылбай атат, жылдырбай атабыз деп. Орусияда ошол Горловкадан ары дагы көп жылганга аракет кылышат, бирок болбой атат да, мындай бүт чабуулдар ийгиликке жетпей жатат. Анкарада саммит өттү. Саммитте ушул нерселер да талкууланды жана ошол Трамптын дагы сөзү айтылды. Кайра эле Гренландияга асылды, кайра эле НАТО өлкөлөрүнө асылды. Гренландияны басып алгысы бар баягыдай эле. НАТОнун биримдигин ыдыраткан кишидей өзүн алып барды. НАТО деген өлкөлөрү өзүнүн ички дүң продукциясына карата 5%га чейин акчасын кетириш керек деген сөздөр айтылды. НАТО өлкөлөрү ошо АКШдан тышкары биз ансыз эле кетирип атабыз дейт. Анан ошол Канада 2%га чейин ички дүң продукциясынын көлөмүн ошол чоңойто баштады. Ошол НАТО саммитинде айтты, ушуну чоңойттук деп. Анан Украинага алгачкы жолу Канада жана башка өлкөлөр 70 миллиард евро бермей болду. Зеленский ошол аябай сурады, бизге ПВОлорду бергиле дейт. Мисалы үчүн ушул 7 текеде Киевке дагы 30дан 29 калибр атылган дейт. Анан ошонун 99%-ын Зеленский айтып атат, уруп түшүрдүк дейт, Patriot Pak 2 ракеталар менен дейт. Анан биз силерден
ошол ракеталарды сурабай элебиз дейт, бизге бир гана лицензия бергиле, анан кичине ошол технология менен бөлүшүп бергиле, биз өзүбүз аны өндүрөбүз дейт. Өзүбүз ошо силерге келген акчадан төлөйбүз, өндүрөбүз, анан ошо өзүбүз эле жетиштүү түрдө өзүбүздү коргоп турабыз деп Зеленский айтты. Ага макул болушту. Анан негизи Трамп да айтты, мен Иран менен болгон келишим дейт 60 күндүк, ал жарабай калды. Иран дагы эле ушундай такыр убакытты бекер эле өткөрүп атам дейт. Негизи ушул Анкарада өткөн саммит бул деген НАТОнун экинчи саммити да, Түркиядан өткөнү. Анан 2004-жылы ушундай дагы саммит өткөн болчу Түркияда. Анан коммюникени күтүп атабыз. Жалпысынан Трамп, Зеленский дагы чогулушууларды өткөрүштү, албетте. Анан Түркиянын да ошо саммитте болгон ролу, таасири аябай жогорулады. Түркия өзү дагы ошол саммитти өткөргөндүн пайдаланып жатат, ийгиликтүү десем болот. Стратегиялык жактан Түркия НАТОга кошум салым кылып атат, зор. Түркия бул экинчи НАТОнун армиясындагы өлкө, ушундай көлөмү жана адамдын саны, аскердин саны боюнча да. Анан бул деген Кара деңизде эң башкы негизги оюнчу деп айтсак жаңылышпайбыз Түркияны. Жана ошол жер ортодогу деңизде дагы чоң таасир кылат Түркия. Жакынкы чыгышта да чоң таасир кылат. Кавказда да аябай катуу саясатты жүргүзө алат да ошол Түркия. 1952 жылдан бери НАТОнун атайын операция миссияларында катышат, атайын иштеринде, иш-чараларында. Анан саммитте дагы мындай НАТОнун чогуу куралган коргоо системасына чоң салымын көрсөттү, Түркия белгиледи. Жана региондордун ортосундагы көпүрөчү катары өзүн көрсөтүп жатат. Анан ошо Түркия азыркы күнү батыштардан, батыш өлкөлөрдөн көз карандысыз болуп байрактарды чыгарып атат, дрондорду жасап атат, ошол аскер техниканын түрлөрүн жасап, кызыл алманы жасап атат. Мисалы үчүн ушундай учак, учкучсуз учак, аябай мындай заманбап десек болот. Дагы кошумча дрондордун түрлөрүн чыгарып атат. Каргуу, алпагуу дрондору, Анка, башка жанакы агынчы деген дрондорду чыгарып атышат да. Анан бүт дрондору бүгүнкү күнү аябай мындай Анка 3 деген мисалы үчүн жаңы дрондору. Чоң оюнчу болуп атат да, чоң ушул балансты өзгөртүп атат жакынкы чыгыштагы, дүйнөдө дагы, НАТОдо дагы. Ушуну түрктөр көрсөттү. Анан албетте айтып атат, бизге де Түркияга толугу менен бүт укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү бергиле дейт. Бүт чектөөлөрдү алып салгыла деп атат батыш өлкөлөргө. Сампси деген жана Алтай деген танктарды чыгарганга ага батыштын технологиялары менен бөлүшкүлө деп жатат. F-35-тин технологиясын кайтаргыла деп жатат. АКШнын монополиясын чечкиле дейт НАТОнун ичинде. Жана Евро биримдиктин монополиясын чечкиле. Бир гана алардын куралы эмес Түркияга, Түркиянын да куралы Евро биримдикке жана АКШга сатылсын деп ушундай шарт койду. Чогуу Франция менен, Испания менен жана башка өлкөлөр менен жаңы ПВО системаларын куралы, чогуу иштейли, кызматташалы деген да сөзүн айтты. Анан АКШ жана Трамп менен Түркиянын ортосундагы мындай эң ачкычтуу, эң маанилүү сүйлөшүүлөр бүгүн ошол F-35 учагынын программасына Түркияны кайра кошуу болуп жатат. Анткени Трамп кошкусу келген жок. Бир да ошо америкалык лидер Түркияга уруксат бербеди, ушундай F-35ти сатпады. Бир гана Израилга сатып атат, Канадага сатып атат, Британияга сатып атат. Бирок бул жолу Трамп ээрип кетти, кичине Эрдоганга башка көзү менен карай баштады жана аны дос деп атады. Анан Түркияда парадокс болуп атат. Ушундай Түркия НАТОда көп жылдан бери болот, бирок Түркияга ошо атайын системалар, ПВОлорду сатпагандыктан, жаңы технология сатпагандыктан алар таарынып, бир кездерде ошол С-400 системасын Орусиядан сатып алышкан, Сирия менен кошо мындай кызматташып. Бирок чынын айтканда бардык айтып атышат, ошо лидерлер, НАТОдагы башчылар блоктун, эч ким Түркияны алмаштыра албайт. Түркияны НАТОдон чыгарыш НАТО үчүн чоң алсыратуу болот. Түркиясыз НАТО эмес деп айтып башташты ошол лидерлер. Анан бирок аябай ойлонуп атышат, кантип эми биз ошо Анкараны батыш өлкөлөргө кошобуз дейт Түркияны. Бирок жалпы биримдикти бузбай дейт. Анткени Түркия мусулман өлкө, ушундай жалгыз мусулман өлкө НАТО өлкөлөрүнүн ичинде. Түркия өзүн болсо альянстын борбордук оюнчу катары көрсөтүп жатат. Бул дагы чын.
Түркиялык компаниялар ушундай коргоо контракттарды кол коюп баштады, алып келе баштады көп. Анан Анкара айтып атат, биз деген НАТОдой дейт, эгерде кааласаңар көбүрөөк өзүбүзгө ушундай жоопкерчилик алганга даярбыз дейт да. Ушул нерселерди айтты. Бирок Израиль менен Түркиянын ортосунда карамышык жүгүрүп кетти. Ал карамышыктын мындан караганда Израиль өзү НАТОнун мүчөсү эмес. Муну эске алыш керек. НАТОнун мүчөсү болбой туруп, Израиль АКШнын эң чоң досу жана аскердик өнөктөшү. Жана АКШнын эң заманбап технологиядагы учактардын же технологиялардын колдонуучусу Израиль. Ошол Израиль акыркы күндөрү кооптоно баштады Түркияга. Түркияны бул жаңы Иран деп атап атат. Түркия бизге эң чоң коркунучту түздүрүп жатат деп айтып атат. Түркияны алсыратыш керек дейт. Түркиянын өтө тез өнүгүп баратканын токтотуш керек дейт. Аскердик мындай куралдарын, контракттарын баш тарттырыш керек батыш өлкөлөрдү. F-35 учагын такыр Түркияга бербеш керек деп ушундай Израиль сөздөрдү айтып атат. Бирок эмнеге себепкер ошол Израилдин ушундай сөздөрү, Израилдин кооптонуусу? Эң биринчиси бул деген Эрдогандын өзүнүн сөздөрү. Эрдоган айтып атат, ошол Израиль бул деген бизге дүйнөгө чоң коркунуч деп айтып атат да. Ошон үчүн ушул сөз менен Эрдоган Израилге стратегиялык коркунучту түзүп атат. Түркия стратегиялык коркунучту Израилге бүгүнкү күндө түзүп атат. Жана ошол Хакан Фидан өзү Эрдоган дагы айтышты, Израиль бул деген дүйнөнүн түйшүгү деп айтышты. Бир күнү дейт, биз деген ошол Жаршалайымды же Иерусалимди басып алышыбыз керек деп айтышты. Албетте ушул эгерде Израиль геноцидтерди токтотпосок, Түркия чараларды көрөт деген сөздөрдү айтышты. Мунун баарын Израилде албетте коркунуч катары кабыл алышты. Ошол Сирияда да, Шам өлкөсүндө да Эрдоган күчтөрү ошол чоң үстөмдүккө келгенде Израилдин чек арасына жакындап калышты да. Анан ушул да жакпай атат Израилге. Бул жерден түркиялык протекторат түзүлдү. Израиль коркуп атат, Сирия Эрдогандын прокси армиясына айланды деп атат. Анан Асадтын алсыраганы кеткенден кийин Түркиянын базалары, аскер базалары жакын келди дейт Израилге. Түркия азыр Израилди куурчап аткандай деп сезип атышат Израилде. Жана ошо Иран бүткөндөн кийин, Ирандан кийин экинчи чоң коркунуч ушу Түркия болот деп Израиль тынбай айтып атат да. Түркиядагы ошол байрактарды көрсөткөндө, Кизил элеманы көрсөткөндө, ошо бүгүнкү күнү мындай да, эгерде Түркия Израилге кол салса, Израиль жок болот да. Ошону израилдиктер аябай так түшүнүп атышат. Ошон үчүн чычалап атышат ушунчалык. Анан НАТО саммитинде дагы ошол Түркия F-35терди сураганда жашыруун парданын артынан Израиль аябай чоң аракет кылды Трампты кайра ошол ойдон арылтууга. Анан айтып атат, НАТО деген толугу менен Евро биримдик менен кошо Түркиянын кол астына кетип баратат деп коркуп атат Израиль. НАТО ичинде чоң үстөмдүктү Түркия кылып баштап атат дейт. Анан ошону израилдик гезиттер жаза баштады. Түркия бул НАТОнун парадоксу деп, НАТОнун мындай ойго батпас, акылга сыйбас кандайдыр бир ичиндеги болуп аткан мүчө деп айта башташты. Бул деген абдан пайдалуу НАТО үчүн, бирок өтө мындай күтүлбөс, иштери күтүлбөс ушундай өнөктөш деп атага деп массалык маалымат каражаттарда мындай акырындан маалыматтык согуш баштады Израилде ошол Түркияга каршы. Анан азыр бүгүнкү күнү ошол адистер, серепчилер айтып атышат, Түркия менен Израилдин ортосундагы согуш болушу ыктымал эмес дейт. Булар мурун аябай катуу өнөктөш болгон дейт. Израиль менен Түркия технология алмашкан, бири-бири менен иштешишкен, бири-бирине өтө көз каранды дейт, бири-бирине курал сатат дейт, бири-бирин камсыздайт дейт технологиялар менен. Анан ошон үчүн бул НАТОда жол бербес дейт, Израиль менен Түркия согушпайт деп ойлоп жатышат. Бирок түркиялык ошол серепчилер, анын ичинде адмирал Джихад Яйжи дагы айтып атат, Израиль менен согуш мүмкүн дейт. Түркия менен Израиль согушушу мүмкүн. Бирок Түркия стратегиялык басымды биринчи орунга коет. Кан төгүүгө жеткизбей, Израилди алсыратканга же болбосо өзүнүн баягы ар кандай иш аракетинен арылтканга ушундай ниети бар деп жатат да. Анан дагы ошол НАТО саммитинде кандай нерселер болду кызыктуу. Трамп Газа суроосунан алыстап жатат. Ошон үчүн Түркия ошол Газа суроосун биз чечебиз деп айта баштады. Палестинаны коргойбуз деп баштады.
атайын операцияларды өткөзө баштады Түркия ошол жакынкы чыгышта. Жана ошол бүгүнкү статуста ошол эки мамлекет бири-бирине тиш курчута баштады да. Ушул боюнча комментарийге жазсаңыздар, эмне менен бүтөт бул? Европалык өнөктөштөр жана Канада Украинага 70 миллиард евро беребиз дешти, жабдык беребиз дешти, Украина аскерлерин үйрөтөбүз дешти, Патриот ракеталарын өндүргөнгө ушул технология менен бөлүшөбүз дешти. Анан 2026 жылда ошол 70 миллиард берсе, 2023 жылда дагы 70 миллиард евро беребиз дешти. Жалпысынан 140 миллиард евро жардам беребиз дешти Украинага. АКШ катышпайбыз дешти да. Же болбосо катышсак дагы өзгөчө башка жол менен катышабыз, НАТО алкагында эмес деп айтышты. Анан евро биримдик дагы кредиттерди берем деди Украинанын экономикасын калыбына келтиргенге. 25 жылы жалпысынан эгерде Канада менен евро биримдикти алсак, Украинага 139 миллиард евро беришти да, ушундай акча беришти. Азыр ошол НАТО өлкөлөрү өзүнүн ички дүн продукциясынын 4%-ын коротуп атышат, ошол согушту колдогонго жана өзүнүн аскердик күчтөрүн күчтөткөнгө. Анан булардын максаты 5%-га чейин жеткирүү. Анан жалпысынан ошол 1,5% түзмө-түз инвестицияга жана Украинага жардамга кетмей болду. Анан албетте бардык НАТОнун мүчөлөрү 2% ички дүн продукциясынан ошондой көлөмгө аскердик чыгымдарга жетишти деп айтсак болот, жаңылышпайбыз. Анан жаңы контрактылар түзүлдү ушул саммитте Анкарада. Ошол ондогон миллиард долларлык аскер жана машыгуу жана курал сатып алуу боюнча ушундай келишимдерге кол коюшту. Анан трансатлантикалык дейт, ошол НАТО өлкөлөрүнүн ичиндеги өндүрүштөрдү, аскердик өндүрүштөрдү чоң көлөмгө көтөрүү боюнча сүйлөшүштү. Анан дагы мен кичине санайын дедим, кичине серептейин дедим. 32 НАТО өлкөсү канча ушундай ички дүн продукциясы бар деп эсептейин дедим. Эгерде мындайдан карасак 58-60 триллион доллар экономикасы, НАТО өлкөлөрүнүн экономикасы 58-60 триллион доллар. Анын кескин бөлүгү 28-30 триллион доллар бул АКШнын акчасы. Эгерде мындан карасак, Канада да анда ушундай чоң обороттору бар. Орусиянын мисалы үчүн ошол согуштуруп аткан Украина менен жалпы экономикасынын көлөмү ушу 25 жылдыкын алганда 2,66 триллион доллар. Украинанын жалпы ички дүн продукциясы араң гана 225 миллиард доллар болуп жатат. Анан эгерде ички дүн продукцияны алсак, НАТОнуку бул Орусияга караганда 22 же 23 эсе чоңураак болуп калат. Ички дүн продукциясы. Украинадан 260 эсе чоң болуп калат да, евро биримдиктики. Орусия мисалы үчүн согушка Украинага ошол акыркы маалыматтар боюнча, мисалы үчүн 2025 жылы 190 миллиард доллар кетирди. Же кичине өйдөрөк болушу мүмкүн. Ошол боюнча CIP деген уюм айтып атат. Ошо санадык дейт. Бул деген ички дүн продукциянын 7,8 же 7% да Орусиянын ички дүн продукциясынын жана бюджетинин 60% элестеткиле. Анан Украина согушка 80-85 миллиард доллар кетирди 25 жылы. Ошо 84 миллиард доллар деген орточо дагы баалоолор бар. Ички дүн продукциясынын бул 38-40% Украинаныкы. Анткени мунун көп кескин бөлүгү Украинанын ички экономикасынан эмес келип атат, НАТО өлкөлөрдөн келип атат. 32 НАТО өлкөсүнөн келип атат. Анан мисалы үчүн толук баарын акчага өткөрсөк, пайыздардан Орусиянын ошо кол салууга Украинага 190 миллиард доллары жылына кетти 25 жылы. 26 жылда ошондой чыгымдар күтүлүүдө. Украина болсо батыш жардамы менен 120-150 миллиард долларга чейин кетириптир. Жана бул деген ичинде түзмө-түз НАТОнун акчалай жардамы, аскердик техника жардамы, ошол Украинанын жалпы бюджетинен дагы бөлүнгөн акча да, ички бюджети кичирейди Украинанын. Мындай эгерде корутунду чыгарсам, туугандар, бул деген НАТОнун экономикасы Орусияны жана Украинаны ашат, кескин ашат. Орусия чоң ушу экономикасынын бөлүгүн, ички дүн продукциясынын бөлүгүн согушка кетирип атат. Украина болсо толугу менен согушту евро биримдиктин жана АКШнын жардамы менен каржылап атат. Бирок ошо Украинага кетирген акчаны, каржыны өстүрүп атат. Жылдан жылга бул сандар өсүп атат. Евро биримдик ушул жардамды көбөйтүп атат, чоңойтуп атат. Эгерде согуш дагы уланса, туугандар, Орусия жеңилет. Анткени НАТОга
каршы согуша албайт. Бул деген бирок тез арада болбойт. Бул деген узун убакытта болуп кетиши мүмкүн. Мен деген ойлоп атам 2027-жылдын ноябрь айларында Орусия согушту тоңдурганга макул болот деп ойлоп атам да. Бул менин жеке оюм. Бирок эсерепчилер айтып атат, жок, дагы уланат дейт. Дагы 5-6 жылга чейин уланышы ыктымал дейт. Бирок мен ойлоп атам, Орусиянын Украинага болгон соккуларына каржы анчалык жылга жетпейт деп ойлоп атам да. Силер кандай ойлоп атасыздар? Анткени Кытай түзмө-түз колдобой атат. Кытай компоненттер сатып атат, бирок компоненттердин баасын Орусия үчүн көтөрүп салды. Ошону дагы Орусиянын гезиттери жана согуш серепчилери айтып жатышат. Мисалы үчүн эгерде экономикалык мындай жактан караганда Орусия мындан ары ушунча чоң акчаны кетире албайт согушка. Мисалы үчүн НАТО өлкөлөрү кетире алат согушка ушунча акча. Ички дүң продукция Украинаныкы 225 миллиард доллар болсо дагы 120-150 миллиард НАТОдан келип атат доллар. Жана ушул дагы өскөн атат. 140-200 миллиардка чейин ушундай каржы келет Украинага 26-жылдын аягына чейин. 27-жылга ушундай 250 миллиард долларга чейин чыгышы ыктымал дейт. Албетте Украина толугу менен ошол сырттан келген акча менен согушуп атат. Анан Орусиянын бир эле үмүтү бар, ошол НАТО өлкөлөрү таарынып, акчаны жана куралды бербей койсо, Украинага анда Орусия жеңет. Бирок эгерде берсе, уланса, анда Орусиянын күчү жетпейт да, мындан ары согушту өткөргөнгө. Ошон үчүн мен комментариимде кээ бир аябай пропаганда менен мээси толук чызылып кеткен кишилер бар, жазат Орусия держава деп, ядро бомбасы бар деп. Бирок ядро бомбасы бүгүнкү күнү аналитиктер айтып атат, аны колдонуу пайызы, аны колдонуу мүмкүнчүлүгү жалпы баалоолор боюнча, дүйнөлүк серепчилердин баалоолору боюнча 2%. 2% туугандар. Колдонбойт деп атышат да. 2% бул 50% эмес. Же бар же жок десең, анда 50% да. Же кылат, же кылбайт десең. Бул жерде 2% болуп атат. Демек, алар бирдемке билет окшойт. Орусия азырынча ядролук куралды колдонгонго даяр эмес. Психологиялык жактан. Анан НАТОдагы жаңы заманбап курал, логистиканы берип атат Украинага. Дрондорду берип атат. Орусия болсо азыр Түндүк Кореядан алып атат, Ирандан алып атат дрон жана ошо снаряддарды, замбиректерге, ок-дарыларды. Өзүнүн дагы аябай чоң ушундай ишканалар иштеп жатат, бирок ВПКнын жарымдары акырындап ишин токтото баштады. Кээ бир алардын заводдору мындай ишти токтотуп, станоктор турат, иштебей деп айтып жатышат да. Эгерде согуш дагы көп жылга уланса, Орусия жеңилет стратегиялык жактан. Ошол толугу менен контролду кыла албайт, тоңдурат деп ойлойм согушту. Территорияларынын жарымында калат Украинанын ичинде. Балким Орусиянын ичинде да мындай стабилдүүлүк бузулушу ыктымал. Экономикалык маселелер курчуп атат, ошол эле бензин жетпей атат да. Анан бул деген аябай жакшы, мисалы үчүн шарт Кытайдын мисалы үчүн өнүгүшүнө. Бирок Кыргызстандын өнүгүшүнө начар шарт да. Эгерде Кыргызстан азыр биздин ишкерлерибиз тез башка өлкөлөргө Кытайды санап кошо өзүнүн өндүрүштөрүн, сатуу базарларын, бизнес кызыкчылыктарын бурбаса, биздин Кыргызстандын акчасы солгундай баштайт, жакын эле арада да, ошол нерсе болуп жатат. Украина албетте эгерде НАТО бир маалда эле согуштук, аскердик ошо жардам токтотуп койсо эле тез эле утулат, толугу менен утулат. Мен ойлоп атам, эң мындай бүт аналитиктер, серепчилер да ошону ойлоп атат. Жалпысынан мындай реалдуу боло турган нерсе бул деген согушту тоңдуруу да. Анан согуш бул бир гана эмес, жардыруу эмес. Согуш деген бул экономика жана эрктин согушу да, эрктин көрсөтүлүшү. Орусияда узак убакытка ресурстар жетпейт. Коалицияда, мисалы үчүн НАТО менен Украинанын коалициясында жетет туугандар. Бул чындык да, жөн эле. Анан Орусия ушундай коллапс күтүп атат да. Батыш өлкөлөр Украинага согушту, жардамды токтотсо эле утабыз деп эле ошону күтүп атат. Азырынча бирок 26-жылдын ортосуна келдик. Тренд жалпысынан ушундай болуп жаткан нерселер Орусиянын пайдасына болбой жатат азырынча ушундай да. Эми ким билет, балким эртең өзгөрүп кетет.
гибриддик согуш деген укмуш нерсе да. Мисалы үчүн маалыматтык согуштун аркасынан Орусия жеңе алат. Ошол мисалы үчүн бийликке скептиктер келип, евроскептиктер келип, Европа жардамын Украинага токтотуп койсо эле жеңет да Россия. Эгерде мобилизациялык ресурсту карасак, НАТОдо 960-991 миллиардка жакын да. НАТО өлкөлөрүндө 32 өлкөдө. Мисалы үчүн ошол эле АКШда 340 миллион киши жашайт. Мобилизациялык ресурсу чоң. Түркияда 86 миллион, Германияда 84 миллион, Францияда 68 миллион, Улуу Британияда 69 миллион киши да. Бул деген 12% дүйнө жүзүндөгү жашап жаткан адамдардын санынан. Орусияда 143-146 миллион киши дейт, бирок азыр балким башкача болуп кеткен. Украинаны карасак, Украинанын жерлерин алышкан, ошонун элик калкы да кошулган да Орусиянын статистикасына. Украинада 36-39,5 миллион киши калды дейт. Анткени ошол качып кетти көп элдер Европага. Азыркы баалоолор боюнча Украинада 28 же 35 миллион киши калды дейт да, качкындардын айынан. Жана кээ бир территориясын жоготкондун айынан да, аякта да чоң эл жашаган. НАТОнун эли 6-7 эсе Орусиядан көп, 25 эсе Украинадан да көп да. Бирок ошол мобилизациялык ресурсту эгерде карасак, канча Орусия бүгүнкү күнү дагы аскерди алып келе алат? 20-30 миллионго чейин алып келе алат. Бирок мобилизация жүрүп атат, жашыруун түрдө, ачык эмес. Демографиялык кризис күчөп атат, мобилизациялык ресурс картайган, жакшы согуш албайт. Миграцияда маселе болуп атат. Өзлөрү Орусиядагы адамдар согушкусу келбейт, эч бир эрки жок согушканга. Квалификациялык жогорку деңгээлдеги кадрлардын дефицити байкалып жатат. Жыл сайын 130-260 миң кишиге чейин чакырылат армияга Орусия. Ошол 26 жылдын планы ушундай да Орусияныкы. Украина ошол 18-60 жашка чейин эркектерди эгерде баарын армияга чакырса, эң көп деген 3-4 миллион киши жыйнай алат согушка. Мобилизация аябай оор жүрүп жатат, мобилизация чектелген. ТЦКлардын ишин баары билип калды, көрүп калды, бусификация кылды, оор болуп атат да, эли да согушкусу келет Украинаныкы. Бирок ошол согушка катышып аткандар катуу согушуп атат Украинаныкы. Катаал согушуп атышат. Мобилизациялык резерв НАТОнуку болсо 100 миллион кишиге чейин жетет. Өзгөчө ошол АКШ жана Түркия аябай көп кишини чыгара алат, Франциядагы. Азыр бул профессионалдык армияны түзүп атат НАТО, ошон үчүн массалык мобилизация жасабай эле да, бирок жасашы мүмкүн. Эгерде корутундуну чыгарсак ушуга мобилизация ресурска, Орусия аздыкта да. Украина Орусияга караганда аздыкта, бирок Украина менен өнөктөштөрү НАТО Орусиядан чоң, көп. Ошон үчүн туугандар Орусиянын иши чатак болуп атат да. НАТО-нун азыркы ошол форум корутунду жыйынтыктарды келтирсек, Орусия жеңилиш трендине өттү. НАТО Украинаны колдой иди. Дагы 140 миллиардка чейин берет ушул 26 жылды, 27 жылдын кошо. НАТО ичинде Түркиянын ролу чоңойду. Израиль Түркияга тиш кайрап баштады, анткени Түркия Израилге сындарды көп айтып атат Газа, Палестина боюнча. Аны коркуп атат Израиль Түркиядан. Трамп НАТОдан тишин алыстады, жана ошол Иран менен АКШнын ортосундагы согуш кайра жанданат окшойт. Жакын арада Түркия чоң регионалдык күчкө айланат. Мына НАТОнун жыйынтыгы ушуга алып келди да. Жана ошол кайра эле НАТО өлкөлөрү Украинаны мындан дары колдойбуз деген билдирмелерди берип кетти ушул жолугушууда. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Комментарий жазгыла. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу экономист болдум. Бизнес план керек болсо, каржылоо алам десеңиздер фондтордон, чет элдик фондтордон, Кыргызстандын банктарынан, башка банктардан кредит же инвестиция алабыз десеңиздер, силерге бизнес план сурашат алар. Ошол бизнес план алар силерден сураса, анда видеонун астында телефон бар, WhatsApp бар, ошого жазгыла, баарлашкыла биз менен, биз силерге сонун бизнес план жазып беребиз. Андан ошол менен сиздер бизнесиңерди өрчүтөсүздөр, эмки тепкичке көтөрө аласыздар да. Анда эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө.